Бул окуя Тоо Терек айылынын келини Алмаштын башынан өткөн. Күйөөсү аскерде болгондуктан жаш келин ал тамда жалгыз жашачу. Бир күнү келин эшигин илип, айнектерин калап уктап калат. Түн бир окумда кайдан келгени белгисиз бир кара киши жанында жатат. Ойгонуп кеткен Алмаштын жүрөгү оозуна тыгылып былк этпейт. Тиги аны атынан чакырат. Алмаш, сен менден коркпо. Экөөбүз мындан ары дайыма бирге болобуз. Бирок эч кимге айтпа. Мен дайыма түнкүсүн келем. Сени кор кылбайм, дейт. Баягы кара киши таңга маал чыгып кетет. Келин илбей калдымбы деп эшигин караса, илинүү. Алмаш колхоздун жумуштарына барып, тамеки парнигин даярдоодо иштеп жүрөт. Мурда шайыр шайдоот адамгерчиликтүү эле. Эми өз курдаштары менен сүйлөшпөй, өз алдынча башка бирөөлөр менен сүйлөшкөнсүп, күлүп жүрө берет. Аны көргөндөр жинди болуп калдыбы деп сөз кыла баштайт. Алмаш экинчи түнү кара киши келип калбасын деп, айнектеринин эшигин темир калкандап бекитип, уктай албай жатса, кайдан жайдан алиги кара киши келип, чечинип келиндин койнуна кирет. Күндөр өтө берет, баягы кара киши келе берет. Ага чейин Алмаштын көңүлүн тапкан колхоз жетекчиси бар эле. Ал Алмашка түн ичинде уурданып келчү. Бир түнү келсе, Алмаш ойношунун короосунун ичинен чоң кара бөбөт арылдап киргизбейт. Санетин үзө иштейт. Аңгыча Алмаш үйүнөн чыга калат. Башкарма таарынат. Бул ит кайдан келген? Мурда жок эле го. Мындай кабанак итти байлап койбойсуңбу? Алмаш короодо ит жогун айтат. Анан экөө таң калышып, тамды айлана карашып, итти чакырышса, жок, жымжырт. Ошондон кийин башкарма коркуп, Алмаштыкына барбай калат. Жай келип, тамеки үзүп түзүү маалы болду. Алмаш бир күндө 3 келиндин жумушун өзү жалгыз аткарып коет. Муну көргөн келиндер таң калышып, колдоочусу бар деп сөз кыла баштайт. Алмаш курбу курдаштарына айтайын дейт, бирок кара кишиден коркот. Бул окуяны Алмаш акыры апасына айтат. Апасы коркуп, кызын үйүнө көчүрүп келет. Баягы кара киши деле келе берет. Бир түнү кызы коркуп, ата-энеси жаткан бөлмөгө жатат. Күн бир окумда келин баягы кара киши асмандан түшүп келе жатканын көрөт. Катуу чыңырып, энесин ойготот. Алар карашса, кара киши асманга көргөмүштүн желесиндей тартынып, өйдөгө чекит болуп кетип баратканын көрүшөт. Эртеси түлөө өткөрүшөт. Кызына дем салдырышат, бирок кызы молдодон жакшы болбой, акыл эсин жоготуп, көз жумат. Атасы кызымды көчүрбөй эле койсом болмок экен деп арманда жүрүп өтүптүр. Сиз бул окуяга ишенесизби? Же жөн эле уламыш деп ойлойсузбу?